Азырынча Гиссар параудасындагы койлорду Кадамжай району боюнча 2 гана фермер багат. Анын бири Закир Уманов. Ал 22 жыл мурун Тажикстандын Гиссар районунан 15 кочкор алып келген. Төлдөтүүнүн негизинде асыл тукум койлорун убагында 1000ге чейин жеткирген. Кийинчерээк сапатына көңүл буруп, тең жарымын кыскарткан. Учурда короосунда 400 кой, 250 козусу бар. Купка каламыз. Мен асыл тукумман. Ушу Өзгөндөн келет, Ош облусундан келишет. Пленпа купкага аны камап коемун, келип талап алышат. Экинчи фермер Исмаил Сулаймановду да Гиссар параудасындагы койлордон 400 бар. Эт багытында болгон үчүн кирешеси жакшы. Алдыңкылардын салмагы 80 килограммга чейин жетип, 3 эсе кымбат сатылат. Гиссар койлорунун ар бири күнүнө 300 граммдан жем, 1,5 килограммдан беде берилет. Ошондо 400 койго жылына 12 тоннадай жем, 10 миңдей беде пресс керектелет. Элде товарды фермерлик чарбаларга шу асыл тукум кошкор, токтуларды таратууда. Шонун бери шу жылыга 100 тегерегинде шу кой сатып жатабыз да, элге шу. Азыр жогорудагы эки фермердин жетишкендиктерин көрүп, Гиссар параудасындагы койлорду баксакпы дегендер көбөйө башташты. Анткени койлордун бул түрдөгүсү сатыкта кымбат кетет. Козулары 5000 сомдон бааланса, чоңдору 30 000 сомго чейин жетет. Андыктан асыл тукум койлорду көбөйтүү фермерлерге жайылтуу жагы жергиликтүү бийлик тарабынан да каралып жатат. Биз бардык жагдан жардам берүүгө даярбыз. Биринчи кезекте ошол ветеринардык кызмат көрсөтүүдө, ошол айыл өкмөтүнүн ветеринардык кызматкерлери аларга жакындан жардам көрсөтүүгө, ошол учурда бир эле ошол чарбанын гана малдарын эмес, элдин колундагы койлорду дагы жасалмалыктандырууга пункттарды ачып беришке даярбыз. Үч Коргон айыл аймагындагы 2 чарбада 800дөн ашык Гиссар койлору багылууда. Ар бир чарбадан жылына 100дөн ашык койлор базарга сатыкка чыгат. Алардан кызыккан фермерлер алып өз алдынча көбөйтүп жатышат. Бул параудадагы койлор Тажикстандын Гиссар районунан алып келген үчүн ушундай ат алып калынган. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Кадамжай району.